жүрүп келе бергенминчи. Ошентип иштеп жеңдим. 1 жылда Кудайга шүгүр, балдарымды, күйөөмдү, семьямды, тууган уругумду кубанта алдым. Менин акчамды көргөндөн бери азыр аябагандай көп адамдар өздөрү звонить этип мурун айтчумун да, мен давай иштегиле деп атканда иштегиле, кийин уже поздно болуп калат. Кийин силер звонить эткенде менин колум бошогот, өзүнчө мен көтөрүп кеткен адам болчумун да. Десем ишенишпейт эле, азыр акчамы көргөндөн бери аябагандай көп адамдар звонить этип жазылсак болот, кантип иштесек болот, кантип жесек болот ошо акчага дейт. Бирок мен болсо убактым жок деп койдум. Ушундай аябагандай көп адамдардын астында ушул мен өзүм спонсорумду тургузуп кол чаптыргым келет. Мен ушунчалык ыраазымын. Менин бир тууганым ата-энем бере албаган мүмкүнчүлүктү мен ушул Маматкулга каншайм. Дайыма ушул эмне десе ошону аткарып, хопече канча адам апарышым керек, эмне кылышым керек деп жүрүп аркасына жетип алдым. Дыйдап жүрүп жеттик. Көрдүңөрбү? Айме консультанттын ийгилигине спонсор көрөп сүйүнөт да. Канча? 500 000. Мен азыр мисалы ал акчаны аябагандай чоң акча дебеймин, потому что уже чоң акчаны көрүп калгандан кийин дагы чоң акчага жетем дейт экенсиң. Мен эми түшүндүм, бриллиантовый директорлордун дагы иштеп жүргөнүнчү. Мен азыр ал акча мени ушунчалык күчкө киргизди, мен караган дагы жокмун, күйөөмө мага бердим дагы. Озун жаптым дагы. Мен дедим, эми вообще тоскоолдук бербегин дедим. Мен мындан кийин будан да чоң акчаны бир күн эмес бир күн рюкзагымда көтөрүп келем өзүм. Эгерде тоскоолдук бере турган болсом, мен ошодон ары чыгып кетем дедим. Рюкзагымда акча бер. Бул акчачы адамды ушунчалык өзгөртөт, бул акча адамды сүйүнтөт, бул акча адамды күлдүрөт, бул акча ооруп аткан адамдын ден соолугун чыңгылат. Ошону билгиле. Давай акча деп келгенбиз бардыгыбыз бул Москвага туруп. Эч кимибиз эс алып келген эмеспиз. Бул болобу, болбойбу деп ойлонуштун вообще-то кереги жок. Ойлонбо болот деп туруп карай берсеңер болот.